Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде ачык сөз ток-шоу программасынын алгачкы берүүсү. Бүгүнкү программабыздын алкагында биз диний экстремизмге каршыбыз аталышындагы теманы тандап алганбыз. Мына ушул теманын тегерегинде адистер менен атай эксперттер, ошондой эле облусубуздун активдүү жаштары менен бирге талкууламакчыбыз. Анда биз программабызды баштайбыз. Алгач биздин студиянын коноктору менен тааныштырып кетели. Калыков Канатбек Ишенбекович, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Ушул эле башкармалыктын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын начальниги Сырдыбаев Байгазы Каныбекович. Саламатсызбы? Садыров Бакай Абдумаликович, Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы да биздин студиябызга конокко келген. Көчөрбаев Анаркул Керимкулович, Талас билим берүү усулдук борборунун жетектөөчү адиси. Туксуман уулу Алмамбет биздин студияда. Студиябызда бүгүн ошондой эле казияттын үгүт насаат иштери боюнча адиси Кыдыралиев Замир Алымкулович жана казияттын жетекчисинин орун басары Абдысамат уулу Өмүрзак мырза биздин студиябызда конокто. Анда алгач биздин талкуубузду баштаардан мурун Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарноговага сөз берсек, мына ушул диний экстремизм деген деги эле эмне? Мына ушул жөнүндө биринчи токтоло кетсек, жалпы түшүнүк берип өтсөңүз. Саламатсыңарбы урматтуу телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү биздин ток-шоунун катышуучулары. Алгач диний экстремизм боюнча айта кетсек, бул экстремизм деген идеологияда жана саясатта чектен чыккан көз караштарды жана аракеттерди колдоочулук болуп эсептелет. Ал эми диний экстремизм боюнча айта кетсек, биздин Талас облусу боюнча абалыны бүгүнкү күндө 2022 жылдын ушул учурга чейин бул багытта эки факты катталган. Бул биринчиси Кара-Бура районунда жана экинчиси Манас районунда катталган. Бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 332 беренесине белгиленгендей, экстремисттик материалдарды жайылтуу, сактоо жана алып жүрүү беренеси менен эки факты катталган. Анын экөө тең тергөөсү жүргүзүлүп, бирөөсү азыркы учурда тергөө процессинде, экинчиси соттук кароого жөнөтүлгөн. Рахмат. Кыргызстан светтик мамлекет, бирок ошондой болсо дагы динди сыйлаган, динди урматтаган өлкө. Ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө биздин өлкөдө дагы мына ушул диний экстремисттик коомдун, уюмдун багы ар кандай таасири күчтүү экендиги белгилүү. Мына ушул багытта Талас облусунда алдын алуу боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Мына ушул суроого Байгазы Каныбекович сиз жооп берип өтсөңүз, кандай маалымат бар? Бул боюнча күрөшүүдө кандай жумуштар жасалып атат сиздердин башкармалык тарабынан? Жакшы суроо болду. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү ток-шоунун катышуучулары. Экстремизм, терроризм боюнча алдын алуу багытында жүргүзүлүп жаткан иштерге токтоло кетсек, бүгүнкү күндө Талас облусунун аймагында тыюу салынган экстремисттик, террористтик уюмунун мүчөлөрү, бизде каттоодо турган адамдар жок эмес. Биздин областта дагы бар, жогоруда айтылып өткөндөй, биздин областтан дагы аныкталган фактылар бар. Бүгүнкү күндө экстремисттик алдын алуу багытында жогорку окуу жайларга жана орто мектептердин окуучуларына ар дайым экстремизм, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери тарабынан казият менен биргеликте лекция беседалар өткөрүлүп турат, иш-чаралар жүргүзүлүп турат байма-бай. Тыюу салынган агымдар боюнча дагы айтып кетсеңиз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында 21 экстремисттик жана террористтик уюмуна тыюу салынган. Бүгүнкү күндө Талас облусунун айында ушул тыюу салынган 21 уюмдун 5 уюмдун мүчөлөрү бар десек болот. Бизде дагы ошол тыюу салынган уюмдун адамдары бар да, ошолор менен дайым иш-чаралар жүргүзүлүп турат биз тараптан. Биздин Талас областында азыр ушул тыюу салынган уюмдардын Хизбут Тахир Ал-Ислами уюмунун адамдары бар,
мындан тышкары якын инкар агымынын мүчөлөрү жана террористтик Eagle жайшыл магди уюмунун мүчөлөрү бар Талас областынын аймагында активдүү катышкан ушул уюм жарандары бар да биздин Талас областында. Бизге бардыгыбызга белгилүү болгондой эле мына ушул диний ар кандай агымдарга аралашып кеткен жарандардын арасында көбүнчө мына ушул биздин жаштарыбыз бар да, жаштар кандайча аралашып калган деген суроо пайда болгондо териштире келгенде мына ушул интернет айдыңындагы ар кандай билдирүүлөр динди туура түшүнбөгөн жаштардын багы азгырылып кетүүсү байкалууда да. Мына ушул талдап көргөнүңүздөр барбы? Ким толук ушуга жооп бере алат? Биздин жаштар дегиле жарандар кайсыл жол менен ушул диний экстремисттик уюмдарга аралашып кетип жатат да бүгүнкү күндө? Туура азыр биздин ушул ички иштер органдарынын экстремизм, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан атайын кибер экстремизм деген отдел ачылган. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүт экстремисттик агым мүчөлөрүнө тартылып, ошолорго аралашып калган бул жаштарыбыз көпчүлүгү уюлдук телефон аркылуу баягы билбестиктен ар кандай тыюу салынган террористтик же болбосо экстремисттик агымдын мүчөлөрүнүн идеологияларын колдоп, алардын баягы ар кандай чакырыктарына азгырылып, ошол уюлдук телефон аркылуу көбүнчө баягы кошулуп калып атат да ошол тыюу салынган уюмдарга. Анан бул учурдан пайдаланып айта кетчү нерсе да ошол жаш өспүрүмдөрдүн, мектеп окуучуларынын баардыгын эле азыр балдарда уюлдук телефон аркылуу колдонушат көп эле. Ошол уюлдук телефондордо дагы баягы ата энелер суранышта, бул эми балдарыбыз кайсы сайттарда отурат, кимдер менен сүйлөшүп жатат, ошолорго дагы баягы басым жасап, баягы карап, байкоо жүргүзүп койсо да, анткени баягы билбестиктен ошол тыюу салынган ар кандай уюм мүчөлөрүнө лайк басып, ошолорду баягы коштоп бөлүшүп, же болбосо ар кандай жакшы комментарийлерди жазып, ошол себептен дагы кылмыш жоопкерчиликке тартылып калган учурлар болуп атат да бизден. Ушу студиябызда казыяттын да өкүлдөрү бар. Сиздер да теолог бар, мисалы сиздер да өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айта кетесиздерби ушул боюнча? Ассаламу алейкум, ушу передача көрүүчүлөр. Бул экстремизм деген, бул жакта эжекебиз айтып кеткендей, бул экстремизм деген сөз бул аша чабуу, четтен чыгуу деген маанини алып келет. Азыркы күндө биздин жаштарыбыз ушундай экстремизм жамааттарга кандайча аралашып калды дей турган болсок, байкебиз айткандай, ушу интернет көп колдонобуз. Фейсбуктарга киребиз, инстаграмдарга киребиз. Кээ бирлер жаш балдар бар, мындай илим алгысы келет дин боюнча. Алар ошо интернетке киришет эң биринчи. Гуглдарга жазат, Фейсбуктан издеп көрүшөт. Ал жакта интернетке бир эле туура маалымат кирбейт да. Бардыгы маалыматтарын киргизе берет интернеткечи. Ошол жактан туура эмес маалыматтарды алат дагы, акыйдалары бузулуп атат азыркы жаштардынчы. Экстремизм ошондой эле, мисалы биз да студент болгонбуз, университетте окуганбыз. Ал жакта окуудан тышкары дагы илим алгың келет, диний бир Куран үйрөнгүң келет, курстар бар. Биз ал жакта билбейбиз ошол кандай биздин мыйзамга туура келген жамааттардын курстары же ар ким эле өздөрү ачып жүргөнбү. Ошолорду да тактап карап курстарга барыш керек да, билим алыш үчүн дагы. Ал жакта балким экстремизм болушу мүмкүн. Биз билбейбиз кайсыл туура эмес экенинчи. Азыркы жаштар мисалы үчүн биз Чоак ажы, Абдышүкүр биздин аттуу баштуу имамдарыбыз бар. Эл угуп берет, ал туура нерсе да. Эл ушул туура эмес нерсени билбейт. Биз ошого мисалы ички иштер башкармалыгы бар, десятка бөлүмү, мисалы ошолор барып иш жүргүзсө дейм да, элге туура нерсе эмес, туура эмес нерсе, мынакей ушул нерсе туура эмес деп айтып түшүндүрсө дагы жакшыраак болобу деп ойлойм. Менде суроо казыятка.
Абдысамат уулу Өмүрзак Байкебизге суроо. Экстремистти жөнөкөй жарандан же болбосо баягы динге берилген, дин жолунда жүргөн адамдан айырмачылыгы эмне? Мисалы, коом ошону эмнеден айырмалай алат? Мүмкүн жүрүш турушунан же болбосо сырткы келбетинен, сүйлөгөн сөзүнөн же дагы бир кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү барбы? Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Өтө жакшы суроо. Бул негизи экстремизм деген бул чектен ашуу деген билдирет. Албетте бул ал эми терроризм деген баарыбыз эле түшүнөбүз. Бул коркутуу, үркүтүү деген маанини билдирсе, экстремизм албетте баардык нерсенин чектен ашуусу болот. Динде деле баягы чектен ашып кеткен жарандарыбыз деле четинен табылып атпайбы? Аларды мындай айырмасын карап көрө турган болсок, буну баягы диний эксперттер, мисалы теологдор, алар талдабаса башка адамдар талдай албайт. Анткени баягы динден чектен ашкан адамдарды мындай бир оозунан чыккан сөздөр болобу, мисалы хадистер болобу, же болбосо башка нерсени бир үгүт насаат жүргүзүп аткан болсо, аларды баягы мындай диний адамдар, теологдор, же болбосо бир алымдар, же болбосо ошол динден бир аз маалыматы болуп калган адамдар деле аны баягы талдай алат да. Чектен ашып атабы же ашпай жатабы? Эми чектен ашуу дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде айтылат, бул мурдагы силерден мурдагы үммөттөрдүн дагы жок болуп кетишине себеп болгон нерсе бул чектен ашуулар болгон деп айтылат. Албетте биз баягы чектен ашуу дегенде динди баягы таква болгон адамдарды чектен ашуу деп эсептебейбиз аларды. Эми таква болгон адамдар баягы өзүнүн таквалыгын кылышып атат. Динден чектен ашуу дегенде баягы албетте баягы ар кандай түшүнүктөр бар. Ошол түшүнүктөрдүн негизинде башкаларга ошо оюн таңуулоо, биздики туура же болбосо силердики туура эмес дегендей ойлорун таңуулоо бул чектен ашуу болуп саналат да. Ошондуктан биз чектен ашпаганга баягы аракет кыла турган болсок, коомчулук баягы өзүнүн баягы диний түшүнүктөрдү баягы өзүнүн ар бир жаран өзүнө баягы диний түшүнүктөрдү калыптандыра алат да. Кудай буйруса. Эми баягы башка жөнөкөй жаран менен динди тутунуп алган адамдын ортосундагы айырмачылык бул албетте аны диний эксперттер гана талдабаса башка эч ким талдай албайт. Мисалы, чектен уже ашып бараткандыгын биз кантип билебиз? Саламатсыздар, мен да ушул берген сурооңуздарга өзүм баягы ой пикиримди, көз карашымды айта кетүүнү туура көрүп атам. Себеп дегенде мынакей жаңы талкуулап атабыз, кантип айырмалайбыз депчи. Чындыгында бул өтө бир глобалдуу нерсе да, чындап келгенде билинбеген менен бул жанагы акырын жарууну күткөн бомба да, чынын айтсамчы. Бизге мындай билинбейт, баары эле дин, сыртын карасаң баары эле сакал, баары эле баягы балахон кийип, баары эле бир сырткы сөйлөкөтүндө сен аны экстремистпи же террористпи же жөнөкөй баягы мындай классикалык исламдын классикалык үлгүсүндө жүргөн баягы бул молдокебиз айтып кеткендей чектен чыкпаган адам аны билбейсиң да, туурабы? Ошондуктан мындай баягы жаштарыбызды терроризмден, экстремизмден коргоо үчүн эң биринчи ошо маалымдуулук керек да. Маалыматты биз көбүрөөк беришибиз керек. Биз үчүн мен бул бүгүнкү ток-шоуну мындай мактоого алат элем. Себеп дегенде бул өтө бир глобалдуу чоң маселе, билинбеген менен дин маселеси. Мисалы үчүн мен өзүм эле айтсам, ушу дин жаатында бир өзүм 5 маал намаз окуп жүргөнүмө 8 жыл болду да. Бүгүнкү күнү. Башында мен билбечим кимди ээрчиш керек, кандай кылыш керек депчи. Бирок бара баягы дин жактан бул молдокебиз айтып кеткендей түшүнүгүң пайда болгондон кийин адам сүйлөп баштаганда эле билет экенсиң. Bir minut, 2 minut al менен сүйлөшсөң, ал кайсы жакка, ал нурсийлерденби, же караханиттерденби, же салафтарданбы, же табликчилерденби, же болбосо жашылма жана Магди деген бар го, ошодонбу, же болбосо Хизбут Тахирби, же халифатчыларданбы деп билесиң да. Анан ушу таласта эле жашап атабыз, бирок бул чынында диндин деле пайдасы аябай зор. Мен мисалы үчүн динди жаман дебейм. Дин хак, дин акыйкат. Бирок ошол эле мезгилде жаштарыбыздын көбүрөөк баягы тарбиясына тескери жакка бурганда жагдайлар болот экен да. Бир эле мисал келтирсек, бир жакын эле тааныш жолдош баласы бир айтпай эле коеюн, эми ушу Талас областында бир мечитке барып жүрүптүр да. Бир 2 ай баргандан кийин келип атасынан сурайт экен. Ата, намаз окуйсуңбу? Жок, окубайм. Окуйын деген оюң барбы? Жок, андай оюм жок. Анда сизди өлтүрүш керек турбайбы депчи. Мисалы буну ал бала өзү оюнан ойлоп чыгарган жок да. Демек, ошол мечитте насаат айтып аткандар
бир кандайдыр бир туура эмес агымдын адамдарына туш келип калган деп мен ойлойм да. Ошондуктан бул жааттан алып караганда ошо укук коргоо органдары да баягы дыкат изилдеп, анализ берип, дайыма көзөмөлдө болуп турганы жакшыраак деп ойлойм. Мына ушул суроонун тегерегинде биздин студиядагы жаштардын да ою болсо керек. Силер эмне деп айта аласыздар? Кандай пикир бар силерде? Саламатсыздарбы? Баягы орунду аралаш үчүн анын себебин билишет да. Азыр мисал карагыла, жаштар мурунда көп болуп кетпеди, Сирияга кеткен убактар көп болгон. Азыр деле ошол кыймылдардын баягы мындай уктап жаткан балким кээ бир уюмдар бар, кээ бирлери активдеп баштагандар бар болушу мүмкүн. Ошол убакта ошол кыймылдарга балдарды, жаштарды кантип азгырат да? Кандай мындай факторлор менен да? Биринчиден мурункула болуп көргөн жанагы башка мисалы Сириядагы башка жаш балдардын, кичике балдардын өлүмүн көргөзүү менен да. Сен мусулмансыңбы? Мен мусулманмын. Ооба. Сен ушул мусулманга күйбөйсүңбү? Сен бир тууганга күйбөйсүңбү депчи? Деген сыяктуу бир чакыртылган да. Экинчи моменти бир фактор бар да. Мамлекеттин дагы ошол коомго, жарандарга, элдерге менен мындай адилеттүү мамиле кылуусу, соттордун адилеттүүлүү болуусу, ошол эле милициялардын дагы элдерге мындай адекваттуу, нормалдуу мындай мамиле кылуусу да. Ошондой мамлекеттик кызматкерлердин, жогорку кеңештик депутаттардын дагы мындай акылга сыйган иштерди кылуусу, ошол жанагы жаман топтордун башкаларды азгыруусуна мындай бөгөт коет да. Айтат да, аларчы мына силердин соттуңар ушулбу, коррупцияга алынган, адилетсиз сот булар, адилетсиз милицияң мындай кылды, муну уруп салды, адилеттүү милицияң тигиндей болуп. Жогорку кеңеште мынакей эч кимге, ар кимге мисалы бир депутат 5-6 кишиге добуш берип коет. Ушул сага мыйзамдуубу, ушул сага мыйзамбы, ушул сага адилеттүүлүкпү депчи, ушул мыйзамга сен баш ийесиңби деп алар мындай үгүттөйт да. Демек биз деген ошого мындай алдын алыш үчүн кылыш үчүн ошондой бир биз тараптан кетип аткан бир кемчиликтерди жоюш керек да. Биринчиден. Экинчиден биз мисалы карап көрөлү, ушул жаштардын калың топтун арасында мындай МВД мындай ички иштер министрлигинин аракетинин негизинде эле мына лекциялар өтүлүп атат да, башка иштер болуп атат. Бирок башка бир кайсы бир мекеме ушундай иштер өткөрдү дейсиздер? Эч ким өткөрбөйт туурабы? Мисалы айыл өкмөттөргө бизде бар айтып атабыз, балдарын интеллектуалдык деңгээлде өстүрүүгө акча бөлгүлөө деп атабыз да. Адамдын канчалык деңгээлде кругозору кенен болсо, ой жүгүртүүсү кенен болсо, демек ал жанагы Бакай мырза айткандай эле, ал акты ак менен караны айырмай билет да, чегин билет баардык нерсени. Жанагы интернетти, телефонду туура пайдалануу үчүн дагы балага мындай ошол телефондо курал экенин түшүнүшүк да. Бычак деле курал да туурабы? Аны менен тамак жеп жасап жесең болот, же болбосо жанагындай жаман иш кылсаң болот да. Бул телефондор ушул сыяктуу колдосо болот да. Анан кийин мисалы эме дагы ата энелик контроль деген нерсе бар да, программа бар да, атайынчы. Мектеп курактарыбыз бизде карагыла, интернет бизде чектөөсүз. Жаш окуучу эмне кааласа каалагандай көрө алат. Чектөө деген жок биздечи. Бунун жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар да. Бирок ошол сунушум дагы мындай конкреттүү сунуш, ошол билим берүү бөлүмдөрүндө мектептердеги ата энелерге барып, айтышынтарды сүйлөшүп барып эле, ошол жерде собрание болгондо телефондорун алып туруп эле жанагы программаларды көчүрүп бергенди үйрөтүш керек да. Аталык ата энелик контроль дегенди программаны киргизип койчу, ал болсо контроль аласың. Эмнени көрүп атат, эмнени көргөн жок да. Мен мындай суроо бергим келип жатат да, ошо мечиттер, анан ошол эле мезгилде дават маселеси бар. Мына ушул мечиттерди көзөмөлдөө, ошондой эле даватчыларды көзөмөлдөө жаатында кандай жумуштар жүрүп жатат? Жооп бере аласыздарбы? Бүгүнкү күндө Талас областынын аймагында 154 мечит жайгашкан. Ар бирисин биз тараптан көзөмөл жүргүзүлүп турат. Ар бир мечитке, ар бир биз тараптан ички иштер орган кызматкерлери бекитилген. Дайым көзөмөлдө болот. Ал жердеги имамдар менен, ал жердеги мечиттин кызматкерлери менен тыгыз иш алып барып турат. Мындан тышкары даватка келген сырттан, башка областтардан келген даватчылар тууралуу алар ушу туура салттуу ислам динин карманабы, туура жолдо жүрөбү, ал боюнча дагы атайын уруксат кагаздары келген даватчылардын уруксат кагаздары биз тараптан текшерилип турат. Ошо дават маселеси боюнча бүгүнкү күндө даватчылар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Даватчылар барып, анан кийин ошол жерде жергиликтүү
элдер баягы нааразы болушуп, анан кийин үйгө тыкылдатып келишет, анан кийин мындай андай деп аны өзүнүн ойлорун бизге таңуулап атат. Биз аны каалабасак дагы биздин убактыбыз талап атат дегендей ар кандай сөздөр айтылууда коомчулукта. Ушул боюнча айта кетсеңиз, ушу даватчылардын ким көзөмөлгө алыш керек жана ошо даватчылар дагы дават айтууга кимдин ошо уруксаты бар? Кандай адамдар дават айта алат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, ушул жыйынга катышуучулар. Азыркы суроо бул өтө жакшы суроо. Бул дават, бул айтып атпайбы, бул жамандыктан жакшылыкка чакыруу депчи. Азыркы убакта Кыргызстан биздин мамлекетте ушул дават иши мамлекет тараптан дагы буга тыюу жок. Жамааттар ушул чыгууга, адамдар чыгууга, ушул жамааттар чыгып атат. Ушул жамааттар чыкканда эң биринчиси үй бүлөлүк аныктама деп коет бизде. Ошо аныктамада биринчи үй бүлөлүк пункт бар да. Ошо үй бүлөлүк пунктты толтурушуп, анан кийин казиятка алып келишет аларчы. Биз ошо үй бүлөлүк пункттун көрүп, ошол жерге үй бүлөсүнүн телефон номеру жазылат. Ошого чалабыз. Ушундай сиздин балаңыз, же болбосо ушундай сиздин күйөөңүз, же болбосо атаңыз ушундай Алла жолунда ушундай даватка кетип атат. Ошо уруксат бердиңиздерби депчи. Макул десе, ошондой болуп анан кетип атат да. Мурда эми баягы көч бара-бара түзөлөт дегенде мурда башында бир аз кемчиликтер болгон. Бирок азыркы убакта баардыгы тартиптелип, эметип калды. Анан бизден кийин анан 10-чу бөлүмгө барат да. Булар да ошону текшерип, анан ошол жактан печатын басып берип, анан ошол жамаат чыгып атат. Уруксат алат. Уруксат. Үч тараптан уруксат алып чыгып атат да. Анан ушул кагазыбыз биздин муфтиятка барат. Муфтияттан анан ошого жамаат түзүлөт го, ошо жамаатка анан ошол жактан муфтияттан уруксат берилет, кайсы областка барышына. Анан ошол менен анан кийин ошол иш менен анан даватчылар кетип атат да. Просто бул даватка чыгып атканда эле аныктама уруксат кагаз берилет. Ушул адамдарга ушундай жамаат, ушул жамаат, ушулга ушунча адам, 12 адам бир жамаатта. Ошого даватка чыккан уруксат берилди эле, муфтияттан уруксат берилет. Бирок жеке адамдарга мындай көйлүк катары эме берилбейт. Мисалы, мен жөнөкөй жаранмын, эшигиме тыкылдатты, биз деген даватчыбыз, дават айтабыз, убактыңызды бөлүп коюңуз деди. Мен аны эшиктин глазогунан карайм дагы, ошо силер даватчы экениңер тастыктоочу ошо уруксатыңарды көргөзгүлө, анан ошо уруксатта аты жөнү, фамилиясы бардыгы жазылат да турабы? Ошол мен списокты көрүшүм керек, анан ошону далилдеген силердин паспортуңарды көрүшүм керек деп коюшум мүмкүн да. Мисалы, ошондой шарттарды түзүп бере алабы даватчылар? Алардын жанында жүрөт документтеричи. Анда жөнөкөй жарандар сураса болот экен, демек. Сураса барганда ар бир мечитте имамдар сурайт. Муфтияттан берилген документтерди көрүп кол депчи. Кагазыңарды. Ошодо 12 канчадан болсо жамаат, ошонун баарынын аты, фамилиясы, паспортто бар данныйлар жазылып турат. Ошону көрөт, анан кийин уруксат берилет агачы. Бизге келген жамааттарды эле биз казият ошону каттайбыз алардычы. Ошол баардыгын паспортун чогултабыз, ошолордун жанагы аныктама уруксат берилген кагазында фамилияларын окуп чыгабыз. Ошо менен анан булар дават кылганга уруксат экенде муфтияттан кагаз алып келгенден кийин анан биз уруксат беребиз да. Сиз деле мисалы үчүн сурасаңыз, алар дайыма жанында жүрөт, көрсөтүп берет. Мен мисалы түшүндүрүп баягы айтайын дегеним, жаман айтпай жакшы жок дейт. Кылмышкерлер ар кандай кылмыштуу жолго барыш үчүн ар кандай жолдорго барат, ар кандай маскаларды кийип барышы мүмкүн. Мисалы бирөө медицина кызматкеринин кийимин кийип барышы мүмкүн. Ошондой ойдогу айтканда, мен мисалы өзүм балдарыма, жакындарыма мындай деп үйрөтсөм болот экен. Мисалы даватчымын деп келген кишиге мынакей өзүңүз списогуңду көргөз, паспортуңду, документтериңди көргөз, анан кийин мен сага ишенем, анан ошондо сен деген экстремист эмессиң, террорист эмессиң, демек сага ишенсе болот экен деп ошентип үйрөтсөм болот, Болот, ошентип үйрөтсөз. Бул азыр чын эле Молдокебиз аябай туура белгилеп кетти. Башында дават иштери аябай башаламан жүрчү да, үйүндө керек болсо, уну жок болсо 4 айлап кетип калгандарды да көргөнбүз. Бирок көч бара-бара түзөлөт дегендей, азыр бир жакшы нукка түшүп калган, албетте кубандырат. Тартиптери да жакшы, баягы үйдө аял эле киши болуп эркек жок деп айтса, кетип калгандарын да мен өз көзүм менен көрүп жүрөм. Бирок ошол эле мезгилде бир сунуш катары, сунуш иретинде сиздерге ошо баягы бөдөнө сойсо да касапчы сойсун дегендей, ошо динди да бир түшүнгөн адамдар айтса да, анан өзү 2 күн чыгып келип алып, анан кайра эртеси 3-чү күнү барып туруп бирөөгө дават айтат. Адамдын, коомдун анын ичинде деңгээлдери, ой жүгүртүүсү ар кандай да, кабыл алуусу дагы ар кандай да. Мисалы өткөндө бир факт болуптур, мына биздин ушул мына Шверник жактачы барып алып дават айтып жүрүшөт дейт жаш балдарга барып айтып атат дейт. Тиги дүйнө деген бул эң сонун нерсе да, сен эмне кыласың биякта? Сен тияка барсаң, сен 72 гури сулуу күтүп турат депчи.
ушундан башташтын дегенси кереги бар беле. Балким жаш балдар ошо курийлерге кызыгып өзүнүн өмүрүн кыйып салбайт деп да эч ким кепилдик бербейт да. Анан ошол жерден улуураак кишилер көрүп калып эле чакырып, ай бергечи сен эмне деп атасың деп. Сен эмне биздин балдарды суицидке түртүп атасыңбы депчи. Башкача эле айтсаң болбойбу, башка эле кызыктырсаң болбойду. Анан тиги киши деле туура эмес кылыптыр, ал деле зомбулук кылыптыр. Ушул жерде турган кумумду ташып бересиңер ошо айткан сөзүңөр үчүн деп дааватчыларды иштетип койдум деп айтып атат да. Бирок бир чети карасаң туура эмес. Ошон үчүн баягы эң башкысы ишеним дейт го. Тажрыйба алгандан кийин барып дааватын айтсын дегендей бир эрежелерди, жазылбаган эрежелерди киргизсе туура анан пайдалуураак болобу деп ойлойм да. Рахмат. Эми аны бир туура эмес деп айтууга болбойт. Албетте бул жерде баягы эгер аятка жана хадистерге баягы шайкеш келбей кайчы пикирлерди жарата тургандай бир же болбосо мааниси өзгөрүп кете тургандай бир пикирлерди мындай айтып аткан болсо, мындай өзгө мындай шариаттагы буза тургандай айтып аткан болсо, анда аны тыйып коюш керек да негизи. А бирок бул жерде кээ бир адамдар бар, ошол өзүнүн деңгээлин билбей эле ошону сүйлөй берет. А бирок ошол адамдарды дагы мындай бир өзүнүн деңгээлиндеги адамдар тыйып койсо жакшы болмок. Эгер биз тараптан тыйыла турган болсо, ал булар да өздөрүнүн немесин баягы укуктарыны талап кылышып атат деп айтышы дагы мүмкүн. Бирок өздөрү тараптан адамдар келтирип тыйып кое турган болсо, ошол жакшыраак болот да. Кийинки суроону Канатбек Ишенбекович мен сизге бергим келип турат. Мына жогоруда Канатбек Ишенбекович айтып өттү, биздин Талас облусунда монча факты катталган, мындай адам аралашкан депчи. Мына ушул аныкталган факты боюнча сиздер тергөө ишин албетте жүргүздүңүздөр да. Мына ушул катталган жарандар кандай жол менен ушул диний экстремисттик уюмдарга аралашып кеткен? Мына ушул дааватчылар менен жүрүп, же дааватчылардын дааватын угуп анан аралашып кеткенби, же интернет айдыңында аралашып кеткенби? Кандай негизде аралашкан жарандар болуп чыкты? Тергөө иштери жүрдү да. Туура суроо берилди. Кээ бири билип жасагандар бар, билбей жасагандар бар. Жанагы белгилеп кетпедикпи? Баягы окуп ал жерде бул диндин бир кандай бир толук түшүнүгү болбой эле жанагы бөлүшүп же кандай бир лайктарды басып деп атпайбызбы? Ошондойлор басып койгон бул кээ бирлер билбестик менен жасаган болот. А өзүңүздөр билесиздер, мыйзамды билбестик бул жоопкерчиликтен бошотулбайт деп. Анын ичинде түздөн түз багытталып атайын ошол кандайдыр бир экстремдик материалдарды жайылтуу, таратуу, ошону жайылтуу максатында сактап жүрүү материалдар. Бул дагы интернет булактарында көп кездешкен учурлар. Ошону мындай жогоруда белгилеп кеткендей туура так адистин кеңешинен билип турандан кийин ошол иштерди жаса деген үмүттөбүз да. Анан бул жерден айтып кетүүчү нерсе, жакшы сунуштар берилди. Буну биз жалпы милиция эмес, жалпы коом менен биргеликте элге жеткиришибиз керек. Жанагы көрүүчүбүз туура сунуш берип кетти. Бул жерден лекцияларды окуп жеткирүү эмес, бул жерден кандай бачым, ыкма жол менен жеткиришибиз керек да. Ошол элге бачым туура түшүнүк менен мына бачым кабыл алуусуна жеткендей кылып, кандайдыр бир ролик же болбосо тренинг же бир форумдарды бул боюнча ички иштер органдарынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан иш мерчемделген. Бул багытта дагы туура иш алып барабыз, буга чейин алып келгенбиз деп ишендирип кете алам. Ушул эле жерден биздин телекөрүүчүлөр кошумчалай кетесизби? Мына ушул диний экстремисттик уюмдарга аралашып калган болсо, эгерде сиз айтпадыңызбы, мыйзам бардыгына бирдей. Жарандар кандай жоопкерчиликке тартылат? Кандай жаза каралган мыйзамдуу жолунда? Тыюу салынган сот тарабынан чечимдер кабыл алынган уюшкан кылмыштуу экстремисттик уюмга катышуу беренеси каралган. Бул жерде жоопкерчилик 2 жыл эркинден ажыратуу же болбосо 200 эсеп көрсөткүч эсептен 500ге чейин. Мындайча айтып кеткенде 20 миңден 50 миңге чейин штраф каралган. Бардык бул чечимдер сот тарабынан салына турган чаралар да булар. Сиз экстремизмге каршысызбы?
Мен экстремизмге каршымын. Саламатсыздарбы? Ушу экстремизм дегенге каршыбыз деп атабыз баардыгыбыз эле. Бирок ошого карата балдар, жаш өспүрүм балдар курч өзүп келатат азыркы күндө. Бирок ошо жаш өспүрүмдөрдү ата эне урушпаш керек, урбаш керек, жай тарбиялаш керек деп атабыз. Бирок ошону тарбиялаган күнүн өзүндө бала өзүнүн укугун дагы жакшы билип келатат. Аны кайсыл жактан кулакка сиңирилип атат? Бул мектептен айтылып атат. Биринчиден ошол сыяктуу эле иман сабагы же жана башка сабак катары кылып, ошону мектепке өзүңүздөр биринчи сунуштап көрдүңүздөрбү? Биринчиден, экинчиден, мына баарыбыздын эле башыбыздан өткөн ата энеден деген тил угуп, келтек жеп эле чоңойгонбуз баардыгыбыз. Азыркы балдарды ура албайсың. Урсаң көчөгө чуркап чыгат. Менин укугум бар дейт. Ошого жараша дагы мына ата эне баланын ортосунда дистанцияны сактоо үчүн иман сабагын ишеп, ушундайларды мектепке киргизсе болобу? Саламатсыздарбы, ток-шоунун катышуучулары. Абдан жакшы суроо болду. Бул суроого да жооп анан өзүмдө анча-мынча ойлонуп турган сунуштар бар экен, ошону айта кетейин. Сиздин сурооңуз боюнча ошол мектептерде иман сабагы же болбосо ошол багыттагы сабактар азыркы учурда түзүлүп аткан жаңы реформаларга ылайык бул жагы каралып атат. Буга бизге жогорку мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай бул жылдан баштап же болбосо тигил жылдан баштап киргизилет деген маалыматтар айтылып элек, бирок ар бир активисттер тарабынан сунуштар берилип, бирок биз билим берүү тармагынан ушундай каралып атат да. Бул боюнча азырынча так маалымат айта албайбыз. Анан сунуш катары да экстремизм жоюуга же болбосо анын алдын алууга кандай иштерди алып баш керек. Эң биринчи алдын алууда мектеп тармагында өзгөчө мынакей жана да айтылды, лекциялар, дагы башка ушулар айтылып атат. Андан тышкары ошол жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекция бөлүмдөрү бар. Алар дагы өздөрүнүн салымдарын кошуп, алар дагы ой пикирлерин айтып кетишип атат. Андан тышкары мына дин агымдар тарабынан дагы ошо мектептерге кыдырып, ошол экстремизмде ошо дин багытындагы адамдар мындай болот депчи. Бул багытта бизде абдан алгылыктуу эле иштер жүргүзүлүп атат. Ошондо болсо дагы жаштардыкы көбүнчө сизде буга чейин айтылгандай эле ошол интернет тармагынан биз аксап калып атабыз да. Сунушум сиздер тараптанбы же болбосо жалпы эле коомчулук тараптанбы ошол интернет тармагына ошо экстремизмдин терс жактарын көбүнчө басмырлап чыгарып, ролик катары чыгарыппы, массалык маалымат каражаттарына мисалы үчүн жеткизип турсак, ал көпчүлүк ата энелерибиз деле азыр массалык маалыматтарын көрбөй деле калышты. Көбүнчө карап өтсөк, жогорку адамдарыбыз деле көбүнчө ошол социалдык тармактарда көп да. Анан ошол социалдык тармакка жалаң эле бизде азыр эмне көбүнчө азыр байкап отурсак, тигил мынча миң сом паракорчулук менен кармалды. Бул мынча миң сомду талап кылып туруп ошо менен ишиге аралашып кетип атат да. Анан ошол жакка көп неме кылбай, лайктарыбызды жалаң ошол роликтерде терс багыттарды көрсөткөндөргө көрсөтүп турсак, может ошолорду көрүп биздин дагы жаш муундарыбыз мындай туура багытка ойлонушат болуш керек деген оюм да. Мына суроодо ата эне өзү тарбиясыз анан балага кантип тарбия берет деген маселе да. Азыр карагыла көпчүлүк адамдарды, улууларды тарбиясыз өздөрүчү. Анан кийин бала деген ата эненин көзгүсү. Карасаңар жаш балдар мисалы жетиби бир экимиз шоколадты ырытып кетет да. Ата энеси жетелеп баратат, аны карап да койгон жок мисалы. Аны алып да койгон жок, сабак да берип койгон жок мисалы да. Экинчи маселе. Анан мисалы айтат экен да, бир кесиптин ээси болуш үчүн 10 миң саат ошого мына дартып көрүш керек экен да. Анан мисалы биз ата эне болуп атабыз да. Балдарыбыз укпай атат, бизди дейбиз, жана уруша албай калдык дейбиз, телефон чукулайт дейбиз, китеп окубайт дейбиз, бирок ошонун баардыгы өзүбүз айтып атабыз да. Өзүбүз китеп окубайбыз, өзүбүз телефон чукулайбыз, өзүбүз тил укпаганга үйрөтөбүз да, мындай. Өзүбүз алдамчылыкка үйрөтөбүз да. Ошол ата энелерге өзүнө суроо берсин да. Мен өзү негизи бала тарбия боюнча бир китеп окудумбу? Өмүрүмдө бала тарбиянын ыкмалары боюнча бир китеп окудумбу?
эч ким окуйт да, аз гана адамдар китеп окуйт да. Эми сунушум жанагы экстремизм болуп аткан себеби дагы балким үйдө бала мындай өзүнүн оюн айта албайт, аны эч ким укпайт, аны кызыкпайт эч ким, менчи анын кыялдарын эч ким укпайт да. Мындай үй деген бизде мындай да, баягы бытовойдо күнүмдүк кара жумуш менен алек болуп эле мындай сүйлөшүү деген жок да. Биз балам келечек кандай болот, сен кыялың кандай, кандай мамилени каалайсың, мен мындай каалайм депчи мындай ички дүнүлөрдү силердичи. Баягы эме деген сөз бар экен да, акылдуу адам өзүнүн кемчилиги менен күрөшөт дейт да. Өзүнүн кемчилиги менен үстүнөн күрөшсөң, башка адамдын кемчилигин көрүүгө убактың жетпей калат дейт сөз ба. Убакыт жетпейт да. Ошон үчүн биринчи өзү сомдош керек, анан кийин башка бирөөгө түшөт да, мындай насаат түрүндө. Азыркы учурда эми үчүн экстремизм, терроризм жолдоруна биздин балдар тез эле кетип калып атат. Анын мисалы пикирлери бузулуп кетип атат жаштарыбыздын. Карап турсаң мындай интернет булактарынын мисалы ар бир балада бирден сотка бар, 2ден соткасы бар. Карап турсаң мына күчтүү соткалар бар. Кээ бир мындай кире албаган сайттарга дагы алар кирип ошол жерден баягы маалыматтарын алышып атат. Ал туурабы, туура эмеспи, аларга кызыктырбайт ал. Иш кылса бизге жагап атат дейт дагы, болду ошол маалыматты алат дагы башка бирөөгө айтат. Анткени жаштардын арасында бир маалыматтуу адам болсо эле ошол лидер болуп чыгып, ошол мыкты, ошол өтө мындай бир саясатчы же болбосо ошол эң мындай бир биздин арабыздагы эң мындай бир жакшы адам деп эсептелинип калып атат да жаштардын оюнда. А бирок карап турсаң алар болбогон бир материалды алаттан кийин маалыматты алат да таркатып жиберет да. Ошол себептен биз мындай балдарыбызды дагы башкара албай да калдык, балдарыбызды көзөмөлдөгөнгө дагы мындай убактыбыз жетпей да калды. Биз аларга дагы мындай бир мындай колубуз тийбей да калды да. Ошондуктан биз өзүбүз балдарыбызды дагы көзөмөлдөгөнгө биринчиден аракет кылса, ар бир ата эне үйдө көзөмөлдөсө, андан кийин Кудай буйруса жаштарыбыздын өзүнүн баягы жолдорун таап алат, жакшы нукка түшүп алат да, Кудай буйруса. Менде бир суроо бар сизге. Кооптонуудан алыс болуш үчүн, мисалы, жүрөгүнө бир иман орноп, аябай дин жаатындагы адам болуш үчүн, динди жакшылап изилдеп алыш үчүн бир кызыгуусу арткан адам кайсы жакка кайрыла алат? Эгер кайрыла турган болсо, имамдардан баштап, имамдар бар, андан кийин медреселер бар, медреселердин мугалимдери бар, расмий булактар. Андан кийин казыят бар, казыятта дагы мындай бир илимсиз адамдар отурбайт. Ошол жерде баардык жаатта, дават жаатында болобу, башка жаатында болобу, нике жаатында кайсыл бир диний суроо боло турган болсо, ошого толук жооп бере турган спецтер отурат, теологдор отурат. Андан кийин ал жерден дагы ар бир казыятта баягы суроого жооп бере турган фатва бөлүмү бар. Андан кийин муфтиятта дагы ошондой. Эгер ал жерден казыяттан жооп бере албай турган, же болбосо казыяттан чечилбей турган маселе болсо, анда муфтиятка кайрылат, жогорку орган деп коет. Ошол жерде фатва бөлүмү бар. Фатва бөлүмүдө муфтиятта казыяттарга караганда, казыяттарда мисалы азыркы күндө 5 штаб боло турган болсо, муфтиятта 53 штабка чейин бар. Ар бир өзүнүн тармагында иштеп атат да. Ошол жерге кайрыла турган болсо, Кудай буйруса, мындай бир жакшы нукка жана жакшы мындай бир өзүнө керектүү боло турган суроолорго толук жоопту ошол жактан ала алат деп ишендире алам. Урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бир сааттан бери мына ушул диний экстремизмге каршыбыз деген теманын алкагында Талас облусунда мына ушул диний экстремисттик уюмдар менен күрөшүү жана алдын алуу багытында сөз кылдык. Урматтуу коноктор, мына ар бириңиздерге микрофон берсек, сиздер ар бириңиздер мына ушул диний экстремисттик уюмдар менен күрөшүү үчүн конкреттүү түрдө сунушуңуздарды кыскача бир 2 сүйлөм менен айтып бере аласыздарбы? Кантип күрөшсөк болот? Конкреттүү сунуш. Биринчиден ушул биз өзүбүз экстремисттик баягы түшүнүктөн арылуу максатында жаштарыбызга туура багыт көрсөтүш керек. Ал көрсөтүү үчүн бизде мисалы болуп жаткан иштерди эле айта турган болсок, казыяттын өзүнүн сайттары, андан кийин кайрыла турган болсо, имамдарга кайрылсын, казыяттарга кайрылсын, медресеге кайрылсын, медресенин мугалимдерине, муфтияттын баягы кайсыл тармактан бир суроо бергиси келсе, ошо маалымат алгысы келсе, ошол муфтиятка кайрыла турган болсо, экстремисттик түшүнүктөн биз арылабыз деп ойлойм. Анткени баягы ислам бул толук нерсе.
ислам толук, эч убакта исламдын кемчилиги жок, а бирок ошол исламды карманып аткан адамдарда кеп болуп атат да. Ошол адамдар кандай кылып карманат? Мисалы бир бактын ичине кире турган болсо, бактын ичинде мурдуңду баягы мындай мурдуңа жакшы бир жыттар келет да. Мисалы бактын ичинен жакшы жыттар жыттайсың. Эми ал бакка кирген учурда ошону жыттай албаган адам боло турган болсо, ошо бактын кемчилиги эмес да. Ал бир диндин кемчилиги эмес да. Динди мындай карманып аткан адамдар өздөрүндө кемчилик да. Ошондуктан динди бир адамга багыттап, жосо бир адамга карап туруп, мындай бир бышып коюш, жосо тыянак чыгарыш, жосо жыйынтык чыгаруу болбойт да. Ошондуктан мен айтар элем, муфтият, казият, андай мугалимдер, медреселер, ушулар официалдуу, имамдарыбыз официалдуу булак болуп саналса, ошолорго кайрыла турган болсо, экстремисттик жана террористтик түшүнүктөрдөн оолак болобуз деген ишеничтебиз. Бул экстремисттик көз караштан биз кантип арылабыз? Мен өзүм оюмду айтып кете турган болсом, бул сөз мектептерге жана университеттерге билим берүү болуп атайын кириш керек деп ойлойм. Анткени Кыргызстанда 100 мектепке пилоттук режимде дин маданияты деген, диндер маданияты деген сабактар кирген. Биз студент болуп жүргөн кезде биз практикага барып сабак бергенбиз. Биз Кыргызстанда биз бир эле ислам дини боюнча сабак бере албайт экенбиз да мектептерде, анткени биз советский мамлекет болгонубуз үчүн диндер боюнча сабак бере алат экенбиз. Жалпы диндер боюнча. Ошонун ичинде мектептерде жана университеттерде биз ушу экстремизм атайын бизде 21 уюм бар. Соттор тарабынан экстремизм деп тыюу салынган. Сөз бул биз дагы ошолорду мектептерде, университеттерде окутсак, балдарга түшүндүрсөк, чоң эле пайдасы бар деп ойлойм. Жыйынтык сөзсүз болот. Мектеп жашынан баштап биз үйрөтүшүбүз керек. Демек, акыйда деген маселе бар да диндечи. Бул адамдын акыйдасы бузула турган болсо, ошо экстремистке калып баратпайбы? Бизде бир жамааттар бар, мисалы, биз чатырда жашашыбыз керек, полду алып салып, жерде жашашыбыз керек. Балдарыбыз окуп университетте окутпашыбыз керек, бул Куранды үйрөнүш керек. Прививкаларга балдар ооруп калса, медицинага да жөнөтүшпөй жатат, больницаларгачы. Бул уже адамдын акыйдасы бузулгандык нерсе. Анткени алар эмне десе, биз пайгамбарыбыздын доорунда жашагыбыз келет дейт. Биз кандай десек, мисалда мен ата-энем СССРди көргөн адам. Ой, биздин учурда сотка деген жок болчу, силер азыр сотка эле чукулуп отурасыңар дейт да бизгечи. Эгерде биздин колубуздан сотканы алып коюп турган болсо, анда биздин азыр 21-кылым ал нерсеге жооп бербейт да. Ата-эне деген балага сотканы бериш керек. Азыр технология өнүккөн заман сотканы берип, бирок ошону жакшы жака пайдаланганды бизге үйрөтүш керек. Көзөмөлдөш керек деп ойлойм. Негизи аябай туура ойлор айтылып кетти. Ошол баягы жаман нерсени да окуп үйрөнүшүбүз керек да биз. Азыр биздин теологубуз аябай туура сунуш айтты. Ошол жанагы азырынча ошо Кыргыз Республикасында тыюу салынган 21 уюм бар экен дини. Анын ичинде бир эле мусулманчылык эмес болуш керек, адам башка дагы менин билишимче жана секта муна сыяктуу башка дин башка диндердин деле, мисалы христианствонун деле башканын деле өзүнүн бир террористтик багыттагы немелери бар, агымдары бар. Аларды да окуп үйрөнүш керек биринчиден. Анан бул терроризм бир эле укук коргоо органдарынын эле милдети эмес. Бул менен бул жалпы коомчулук күрөшүш керек. Ошол эле журналисттер мына сиздер күрөшүңүздөр, ошол эле коомдук уюмдар күрөшүш керек. Ошол эле дин өкүлдөрү күрөшүш керек да. Биздин жаштарыбыз деп атабыз. Жаштарыбыз туура мындай багытта кетиш үчүн билим берүү тармагына дагы сунуш айтып кетким келип атат да. Ошол эле Түркия өлкөсүн айтсак, балдарды 6-7 мектеп курактан баштап ошол кайсыл дин туура, кайсыл дин туура эмес боюнча мектеп жаш курактан баштап үйрөтөт экен да. Ошол мындай ушул программаны киргизип дин таануу сабагы деп, анан ошол багытта бир иш жүргүзсөк да. Экстремизмди жоюу жана алдын алуу боюнча менде кыскача оюм бар. Жеке өзүм оюм. Биринчиден
экстремисттик материалды экстремист деген жалпы биринчиде өзүбүздө түшүнүк болуш керек. Ошону менен элге, коомго жеткирип, биргеликте коом дегенибиз ошол бардык тармактарга ушул биргеликте жеткирип, ошол менен эле жоюп же тыйбасак башка менин оюмча шарт деле жок болуш керек. Бул экстремизм, терроризмди алдын алуу боюнча мен ойлойм бир гана укук коргоо органдары күрөшүш керек. Бул ар бир жарандын милдети деп ойлойм. Бул экстремизм, терроризмди алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин көрүп жүргүзүү да. Кошумча мындай азыр таласта өз өткөндө да уюштурганбыз да, имамдар окутуулардычы соттоп калбады. Имамдарга айлыктарды кароо боюнча иш караш керек. Плюс алардын дагы ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча, алардын да сапаттуулугун, мындай билим деңгээлин өстүрүү боюнча байма-бай иш кылыш керек да. Негизи бир имам бир айылды оңдоп кое турган, ар кандай социалдык маселелерди, ошондой эле жана тура эмес агымдардын мындай конкреттүү түшүндүрүп кое турган деңгээлде да. Интеллектуалдык дагы деңгээлге, руханий да баалуулукка басым кылыш керек да. Анан балам укпайт, турмушу мындай деп кей бербей, эмне үчүн ушундай деген китеп окуп, мындай кеңейтиш керек да, кругозор кеңейтиш керек, дүйнөгө деген башкача көз караш менен караш керек да. Биздин жумуш менен өтүп элек да, жумушубуздай, турмушубузчу. Анан мындай китеп окуп, кругозор өстүрүп, бири-бирибизге жылуу мамиле кылып, кичипейил мамиле кылып, мындай өсүш керекпиз да, коом өсүш керек. Ошондо алдан өзүнө өзү эле интеллектуалдык өскөн адамга жанагындай адамдар мындай чабуул жасала албайт деген сунуш. Диний экстремизмге каршы күрөшүүдө азыркы күндө коомдо бир гана укук коргоо органдары эмес, жана дин кызматкерлери эмес, ар бир адам милдеттүү деп эсептейбиз. Ар бир адам өзү биринчи жакшылап сабаттуу болсо, жакшылап билим алса, андан башка бул өзүнүн балдарына үйрөтсө, бул биз эртеңки келечек муунду ушундай экстремизмден сактап калабыз. Бардыгыбыз тең эле ошого карата кичине да болсо салымыбызды кошсок, бул коркунучтан, кооптонуудан сактап калабыз деген ойдомун. Ооба, туура. Чындыгында эле Ачык сөз ток-шоу программасынын алкагында бүгүн биз диний экстремизм менен күрөшүү жана аны алдын алуу максатында ар кандай эксперттердин, адистердин, ошондой эле жаштардын да пикирин угуп көрүп, билип көрдүк. Программанын соңунда мен да кошумчалап кетет элем. Бул маселеде жалпы коомчулук биргелешип аракеттенбесек эч кандай натыйжа болбойт. Биз программабызды соңуна чыктык. Ачык сөз программасынын кийинки берүүсүндө дагы мына ушул коомубуздагы көйгөйлүү маселелерди талкууламакчыбыз. Саламатта болуңуздар.